Assalamu alaikum достор. Биз кайрадан тил үйрөтүү боюнча тренер Рашид Бараталиев агайыбыз менен жолугуп отурабыз. Рашид агайдын ушул аралыкта кандай жетишкендиктери, кандай ийгиликтери бар экенин өзүнөн биринчи угуп көрөлү. Манан темабызды андан ары улап кете беребиз. Ассаламу алейкум, Рашид агай, кандайсыз? Саламатсыздар, жакшы бүт бары. Эмне жаңылыктарыңыз бар, кандай ийгиликтериңиз бар? Эми бир көйгө кыргыз тилден үйрөтөйүн десең, эл көнгөн жок экен да. Анан системадагы жол анча бербейт экен. Эмне себептен, мисалы үчүн кандай система? Мисалы бир азыр мэрияга барып келдим, мага бир мындай кыргыз класстардан бир чогултуп бергиле. Бишкек мэриясына бардыңызбы? Жок, башка кичинекей шаар. Анан чогултуп бергиле, мен бир айды үйрөтүп берем, бекер. Бесплатно эмче дегелин көтөрүп берем депчи. Мындай стандартный программага алып келем дегенде десем, эми алардыкы класста мугалим болсоңуз деп боло албайм, себеби мектепте мугалимдер по программе надо. По программе эми деген булар 1-класс, 10-класска чейин үйрөтүп же сүйлөбөйт, же экзамен тапшыра албайт дегендей да. Анан буга кандай мен киришем? Авторский методика бул деген тез арада мындай экзамен тапшыра тургандай кылыш керек. Себеби мына шаарды деле орусча окугандар сурап атпайбы, вы готовите к TOEFL тесту дегендей, туурабы? Вообще суроо туура эмес. Эмне деген готовить к TOEFL? Бул деген айтып атат, мен сүйлөй албайм, грамматиканы жакшы билбейм, ошону мындай программа менен коюп бергиле дегендей. Негизи туура сүйлөсө, экзамен ошону эле сурап атат. Сиз ошондо атайын курс уюштуруп, ошол курстун негизинде окуучуларды экзаменге чейин алып барайын деп атасыз. Жок, мындай да, мен азыр бир экөөбүз бир программа карап көрсөк болот эле, сиз дагы мында сырттан көзөмөлдөсөңүз болот да. Мен ойлоп атам, азыр эми кээ алыс райондордо кыргыз мектептер бар, англис тил мугалими жок да эми. Ошол жака барып, бир айдын ичинде бекер иштеп берип, кыргыз тилден балдарды мындай англисчеге мындай сүйлөй турган А2, Б1ге чейин жеткизип берейин деп ойлоп атамын да. Эми калуучулар болсо, жок болсо көрөбүз эми. Айтып атам го, себеби булар азыр система мындай да, кыргызча барып үйрөнө албайсың. Немелери жок, учебниктери, жакшы мугалимдери жок. Ошон үчүн бир айтып орус тилге орусчадан үйрөнгүп, анан англисче орусчадан үйрөтөбүз дегендей болуп атат да. Мына бүт курстар, элитный школалар ошондой болуп атат да. Негизи бул орус тилде эле өнүктүрүү. Сиз бул боюнча кимдерге кайрылдыңыз? Кайсы органдарга? Мен айттым, мен орган жок, мен мэрге бардым, эми билим немеге барганмын. Билим берүү министрлигине билим берүү китеп менен барган, өзү китеп жазган. Кандай жооп уктуңуз аяктан? Эми кире албадым, анан администраторго бардым, ошого жолуктум. Анан бул деген булардын астында экспериментальный билим немеси бар экен да, жаңы программаларды карайт экен да. Анан ошол жака жөнөтүштү. Анан ал жака барсам карашты. Анан бул деген курстарга болот деди. Себеби программа башкача болду, бирок толук да. Биз мындай кыла албайбыз, биз сингапурский программа менен үйрөтөбүз деп атат да. Сингапурский программаны үйрөтсө, анда англисче сүйлөш керек да негизи. Анда англисче балдар болсо, ошол англисче үйрөтсөңөр болот. Негизи. А кыргызча болсо, англисче сүйлөй берсе кандай болобу? Анда мына азыр телевизорду карап эле кытайча сүйлөсөң, кытайча сүйлөп кетеби? Түшүндүрүш керек, неме кылыш керек да дегендей. Өзүнүн методикасы бар да тил үйрөткөн. Анан булардыкы мындай да, үйрөтө албай атпайбы? Эти хотя бы 50%-тен бери англоязычный Европа, Америкага өтө алса студенттер, кичине мындай иштеп атат десе болот да. Негизи 50% аз болуш керек. 10 жылдын ичинде да. Ошондон бул деген негизи бизде мисалы мына канча окушту, мына мисалы 1-2-3 ай окугандар бизде бүт бара эле өтүп атышат. Себеби туура үйрөтсөң, талап ошол эле. Бул TOEFL тест бул атай өткөрбөйүн деген эмес, бул жөн эле туура сүйлөп атасыңбы, мына азыр эле тестирование. Анан суроо бере аласыңбы, анан словарный запас кандай, анан кичине немелерге бир аз неме берет, аудирование неме жазгангачы. Жазганга эми лекция жазасың депчи.
аудирование деген эми бул лекция укчуун дегендей эле да. А негизи сурады бай туура сүйлөсө эле билет алар. Ал жакта жүрсө үйрөнүп кетет дегендей да. Ошол деңгээлге жеткизе албай атат да. Негизи жалпы эле ушул Кыргызстанда тил үйрөнүүнүн деңгээли кандай? Абдан жаман. Особенно кыргыз тилден. Бул эмне себептен? Эми биринчиден Советский Союзда бай тил маселеге көп бурган жок. Эми орус тилинен башка мындай даже кыргыз тилин эме даже Кыргызстанда жүрүп мына орустар сүйлөп атпайбы башкалар үйрөтө албай атат депчи. А мына европейцтер келгендер кыргызча үйрөнүп атат, себеби алар өз системаны үйрөнүп атат. Эми өздөрү мындай калоо менен үйрөнүп атат да, бирок ошол система болсо ал көбүрөөк болот да. Эми кээ бирде мындай потенциал чоңураак болот да, кээ бирлердики төмөнүрөөк болот. А бирок система болсо мындай кандай болсо да бир хотя бы бир уровеньге жетишиш керек да. Бизде кандай мындай окутуучулар азбы же кандай ушул? Жок, окутуучулар көп эле, бирок мына кыргыз тилден коркушат. Уже коркуп койгондо жүрөгүн алып койгондо. Кыргыз тилден коркушат кандай чүнсөк? Кыргыз тилден мындай үйрөнгөндөн коркушат да, биз жетпейт. Анан себеби кыргызчадан мугалимдер деңгээли деле аз окшойт, сүйлөбөйт, анан программа кантип эле орусчадан которуп алышып, кыргыз тилге байланышы жок. Мындай өз сөзү менен түшүндүрүп, англисчеге келбей, анан уже кыргызчаны үйрөнө албайбыз деп калган экен да. Тилдерди кыргыз тилинен түз үйрөнгөндөн коркушабы? Коркушат. Ортодон Жок, мугалимдер үйрөтө албаса кыргыз тил жарабайт экен деп ойлоп калдым да. А орусчаны кичине эми мындай көбүрөөк не болгондуктан, китептер көбүрөөк болгондуктан кичине эми жетпесе дагы, бирок кичине мындай сөз үйрөнүшү неме кылышып, жеңилирээк окшойт депчи. Бирок билесиз, орусчадан эле мына Россиядан деле келгендер Европада жүрүп сүйлөбөйт. Тыжык-мыжык эле сүйлөшөт да негизичи. Сиз өзүңүз ушул көп жылдардан бери ушул тил үйрөтүү боюнча тренерликти аркалап жүрөсүз да. Жок, мен эми илимий негизде ушул методикаңызды китеп кылып чыгара алдыңызбы же кандай? Ошол орусчадан чыгардым китеп, себеби мен Россияда көп иштедим. Орусчадан чыгардыңыз. Кыргызчадан түз үйрөнгөн боюнча чыгара элексизби? Чыгардым. Азыр китеп чыкты, бирок баягы тексттер, немелер баягы үйрөткөн үчүн аны баягы секретарь керек да. Университетке барып апробация кылдым, Жалалбатский университетке барып, кыргызча каякта сүйлөшөт депчи, Бишкекте анча деле сүйлөшпөйт да. Анан барсам, ал жакта деле көрүп, жакшы көрүштү, бирок студенттерди бербей коюшту, эми мугалимдер балдарын берди да. Эми орусча окушкан балдар, бирок кыргызча билишет экен. Мен айттым, давайте мен азыр бул системаны кыргызча кылып атам. Силерге жеңилирээк болот, кыргызча түшүнөт экенсиң, кыргызчаңар дагы көтөрүлөт десем. Кыргызчаны үйрөткөндөн кийин уже жакшы кабыл алышып, тезирээк үйрөнүп баштады да. Чактар, немелер дегендей да. Анан ошо менен эле неме болду, бирок факультеттин жетекчиси булардыкы өзүнчө эле да болбойт, неме кылбайт деп, же орусча же аралаш үйрөтүшөт, анан что-то мындай отуруп что-то студенттер сурап көрдүм, баягы келди биринчи студенттер, сурасам уже туура эмес, баягы орусчасы болуп атат. Кыргызча неме айтышат го? Койбойбуз. Шаардыктар кандай сүйлөт кыргызча, баягы сен дүкөнгө барган болгонбу деп, туби менен этишти бирге коюп. Англисче деле ошол да каталары. Анан ошол түздөп берсем, simple tense деген, анан continuous'ты мындай айырмасын түшүндүрүп берсең, что-то чычалап эле кетип калышы, көтөрө албайт экен да. Эми кыйшык сүйлөй берет эми. Андайлар тапшыра албайт экзаменде. Сиз кайсы бир мекемелер менен мындай кызматташып иштеп көрдүңүзбү? Себеби мен мындай суроону берип аткан себебим, кече бүгүн эле көрдүк да, социалдык тармактарда жүрөт, Өзбекстанда түрмөдө абакта кесилген адамдар менен ошол абактын мекемелеринин жетекчилери менен жолугушуулар болуп атат да. Ошол жерде англис тилин бизге үйрөнө турган шарт түзүп берилди деп, түрмөдө камалып отурган адамдар ушундай
тапсырмаларды коюп атат да. Мага кадимкидей ошол абактын жетекчилери макул болуп, мына встреча чыгып, ошол нерсени чечип атышат ушул маселеничи. Анан муну айтып аткан себебим эмне? Бул демек ал жакта ушундай керектөө бар да. Анан бизде дагы ушундай бир мекемелер менен иштешип, ошолордун кызматкерлерин окуткан учурларыңыз барбы? Түшүндүм. Бирок менимче мындай, бул орусчулдар болгонго чейин мүмкүнчүлүк жок кыргыз тилгечи. Эми сүйлөп атышат көп, кыргыз тилин эме кылыш керек. Бизде даже кыргыз тил үйрөтүү методикасы жок. Мына мен русское обществого үйрөткөм. Чогулуп бизди сиз уккансыз, көрсөтүп бериңизчи депчи, мен барып айтканмын. Булар жети осуят окудук дейт. Анан денесе, ну, короче, программаны гимн окудук дейт. А сүйлөй албайбыз. Кече каяка баргансыз деп айта албайт кыргызчадан. Себеби анан түшүндүрүп берсем, орусчада эле бар бул, англисчеде эле ушундай эле, кыргызча, орусчада эле бар, бизде деле этиш бар, суроо кылып атабыз дегендей түшүндүрүп берсем, абдан жакшы кетишти. Анан баягы тил комиссияга барып ушуну көрсөткөнбүз, алар деле көргөн, жакшы. Тил комиссиясы эмне деп жооп берди сизге? Ну, тил комиссия эми кыргыз тил эми алар кайрылышкан да, эми алар барып, мына тил комиссия менен көрсөтүп бериңиз, анан болгон ал жакта деле бир эжеке болгон, отуруп, эми бул жаңы методика болгондуктан муну бүт баары түшүнбөйт. Бул кыргызча делеби неме. Булар үйрөтпөсө дагы мында жазылган деп эле ошо менен кетет экен да. Результат керек эмес. Англисче деле ошо бизге мындай айтты, 10 жылда үйрөтпөй дедиби, ошо болду, кетебиз, бир нары бери Кудай сактасын үйрөнүп кетпесин деп. Бул үйрөнгөндөр 10% деп койлу. 10% бул өзү мындай акылдуулар болот да, бул үйрөтсөң, үйрөтпөсөң дагы мындай өзү чыгып кетет да. Математика сыяктуу. Же кээде байлардын балдары, акылдуу байлар болот, ошолор да дополнительный репетиторду алып неме кылып. Бул мектептин немеси эмес. Негизи мектеп 3-4 тилдүү немени чыгарса болот. Бул келечегибиз. Бирок кыргыз тилди атай баскылап, ушу кыргыз тилден чыкпасын деп биринчи орус тилин үйрөнүп, анан орус тилден жол ачылып атат да башка тилдерге, дүйнөгө да. А кыргызчадан мен ушу чырылдап жүрөм. Кыргызчадан түйүз эле чыксаңар, орусчага караганда бул 3 эсе тезирээк үйрөнүп атат балдар десе дагы эч ким кабыл албайт. Себеби бүт научный немелер өзү үйрөтө албагандар, это так невозможно, это мындай болбойт депчи. Эми болбосо эми эл өзү да. Анда орусча дагы чурулдап, же аягына чейин билбейт, кыргызча эле түшүндүрүп берейин десем, нет, нам по-русски давайте, өзү мындай түз так сүйлөбөйт да, наречие, причастие билбейт, өскөн жок да. Анан өзү кыйналып эле мындай күч менен эле алып атат да, эми анан отуруп өз тилин бактабайт да, уже мындай, уже биз жеткизип койдук кыргыздарга, что өзүңөр тилиң керек эмес. Бүт бар орусчулдар отурат, Кудай сактасын чыгып кетпесин. Себеби кыргыздар азыр англисче үйрөнүп кетсе, бул абдан чоң технология. Бул деген булар илимдүү болуп кетет. Орус тилден көбүрөөк илимдүү болуп кетет. Бүт техника ошол жактан келет, билесиңер. Россияга деле ошол жактан келет. Экинчиден дисциплина трудовая, наука кетет. Анан кыргыз тил өнүгөт ошондочу. Себеби кыргыз тил бул европейский тилдер менен абдан байланышы бар да. Мисалы үчүн кандайча байланышы бар? Ну, чактарды, мисалы, орусча айтсак, в магазине дегендей. Мисалы, в магазин дегенде, биз кыргызча дүкөнгө туурабы? В магазин түшүнүп атабыз, где в магазине? Дүкөндүн ичинде дейбиз, мисалы. Ушул га деген булар деле, мына орус тилден үйрөнсө, булар ин эле кое берет да дайыма. Аягын укпайт да. В магазин эси жок, в магазине где деп эс. А кыргызча түзүлөт. Дүкөнгө деген гө ту болот, to the shop. Дүкөндүн ичинде десең, ичинде ин болот, in the shop. Анан бул жакта немеси бар? Мисалы, дүкөндүн ичинде айырмасын кыргыздар билбейт, бирдей дейт. Англисче, кыргызча айырмасы бар. Мисалы, мен дүкөндүн ичинде болсом, I will be in the shop десе, ал ичине кирип жок болсо кетип калат. Кыргыз англисчанын ичинде жок да. А дүкөндө боломун, I will be at the shop дегенде, а бул деген ичине кирсе жок болсо сыртына карайт. А бул бурчта дагы турат кээрдечи. Скамейкаларда отуруп калышым. Бул коро немени дөө дегенде ичи сырты кирип кетет да.
англичем бар да ошол эдешоп болду. Анан чактары дагы мисалы мына айтсак мына орусчасы сурасаң мына барамын, бара жатамын. Мына simple tense, continuous tense. Кыргызча бар, орусча бирдей эле, я хожу дейсиңер. Мына иштеймин, иштеп жатамын десең, мына иштеймин. Орусчасын көбүнчө кандай ката? Эм коет да, эми баягы continuous аягына чейин иштебей калды да, I am work деп коюшат да. Бул эми кыргызча шартса болуп атат. Мен иштеп болгонмун деп. Негизи мына иштеймин дегенде I work болот. Иштеп жатамын, бул мына сурап берсең, бул деген келечак дейт. Келечак. Бул туура эмес. Бул да мен күндө иштеймин да. Күндө эмне эртеңби? Кече деле иштеген күндүк чактыр. Ушу simple tense болот. Иштеп жатамын азыр. I am working болуп атат да. Бул жакта сложныйраак кичине болду. Анан мисалы орусчасы жок, мына иштедим, иштеп бүттүм. Орусчасы работа, ну эми бул жакта кичине окудум, окуп бүттүм десек, мисалы я прочитал дейсиз. Экөө тең, себеби жок болуп атат. Түшүнүктүү, сиз азыр англис тилин менен окшоштугун байкадыңыз. Бул айтсаңыз, чактар кыргыз чактары кандай кетти? Орусчада жок болсо кандай түшүндүрөт? Себеби прочитал дегенде эле совершенно время, окуп бүттүм деле прочитал, бул эми perfect tense болот да, совершенно. Дагы кайсы Европа мамлекеттеринин тилдерине жакын биздин тилдерибиз? Бул немис тил мындай жакшы түшүнсө болот да. Кичине булар англис тилге караганда кичине немерээк, булар деле род бар, 3 жыныстык бар. Эми жөндөмөлөр кыргызча деле неме деле бар. Эми кичине мындай кыргызча так келет да. Мисалы орус тилден мына түрк тилде, немис тилде ошол да. Сурапта мисалы эмне, эмнени, не, неи деген айырмасы эмне? Орусча что болот дагы? Неи көрдүм, не алажаксың да, мисалы да. Эмне аласың, эмнени көрдүң мисалы. Орусча что видел, что берешь дегенде да. Бир болот. Ошон үчүн бул айырмасы эмне деп атат? Анан түшүндүрөсүң, бул деген айырмасы винительный падеж и именительный. Кого, что, кто, что. Что ты берешь деген именительный. Берешь, я беру книгу десең, что эмнени дегенде, ошо китепти аламын деген, вот неи деген түркчө. Ошо немисте дагы ошондой бар да. Айырмасы. Анан бирок ал жакта бай аяктары бар да. Ошону бай кыргызчадан жакшы көрүнөт. Ни деген аяктар жакшы көрүнөт да. Орусчасы көрүнбөй калат кээ бирде. Рахмат Рашид аке. Анда сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушул иштериңиз илгерилей берсин. Бул биздики ушул серийный кылып эле тарта бере турган болуп сүйлөшпөдүкпү? Кудай буйрса эмки жолукканга чейин аман туруңуз. Рахмат достор. Биздин канал менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.